Жалал Абад шаарындагы Спутник кичи районунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Жери өтө кеңири 12 сотук чыгат. Кызыл китеп документтери менен под бизнес. Спутник кичи районундагы Айлампага жакын. Бул жагында Мырзапеков көчөсү, ал эми бул жагында болсо Тарсус көчөсү. Эки көчөнүн ортосунда узунунан жайгашкан 6 сотуктан 12 сотук бир документ кызыл китеби менен. Мына бул багы менен караңыздар. Бул жагында Тарсус көчөсү өткөн. Эми бул жакты жакшы билесиздер. Мына бул эл аралык университет. Анын нар жагында Багери рестораны, нар жагында билесиздер Азык Ордо, Двойняшки жайгашкан. Бул жагы аэропорт тарап. Мына бул жагынан кирип чыкканга өтө ыңгайлуу, анткени Тарсус көчөсү ушу Багеринин алдынан өткөн көчө жайгашкан. Бул жагынан кийин бул жерди бизнес багытында иштете турган болсоңуздар, бул жагынан чоң дарбазаны жасап аласыздар. Медициналык клиника кыласызбы, ресторан кыласызбы, кафе кыласызбы? Айтор бул жерде эмнеге иштетсеңиздер дагы чоң жолу бул жагында болот. Азыр үйдү кирип сиздерге көрсөтүп беребиз. 100 квадрат үйдүн аянты 4 бөлмөлүү ванна душу менен. Нар жагында времянка кошумча курулуш бар. Алдында мындай площадкасы, брусчаткалары бүт бардыгы басылган. Эң негизгиси жолу эки жагында. Жило иштетсеңиз дагы, коммерциялык багытта иштетсеңиз дагы аябай ыңгайлуу, анткени эки жагынан жол болгону бул өтө супер да. Жүрүңүздөр. Мына бул көчө Мырзабеков көчөсү. Бул көчөдөн чыкканда болгону 100 метр. Ошол Тарсус көчөсү, жолдун аркы бети, үйдүн нар жагы уже аэропорт. Билесиздер, а? Ал жерден бурулуп эле 100 метр бери киргенде, мына кошунанын үйүнөн өткөндөн кийин ушул дарбаза, мына сыртындагы гилас дарактары бар экен. Газ келген, центральный канализация, суу, свет бүт бардыгы бар. Дареги өтө сонун. Мындайга чыгып эле, бул жакка бир аз жүргөндө туугандар, ушу Спутник кичи районундагы Айлампа аябай жакын да. Жүрүңүздөр анда, бир катар кирип сиздерге үйдү биринчи кезекте көрсөтүп чыгалы. Киргенде эле мына сол тарапта бир бөлмөлүү ушу кухнясы жайгашкан, берагы топка, нар жагы склад. Ал эми үйдүн сырты болсо мына көрүп турасыздар. Ушу сары түстө боелуп, декорлонгон. Фундамент мына жерден 1 метр бийик көтөрүлүп жасалган экен, куюлган экен. Сырты бүт кафелденген. Бышык кирпич менен курулган, терезелери бардыгы пластик, чатырлары жабылган, дарбазасы бул жакта коюлган, алды жүзүм бак. Көрүп турасыздар. Мына ал жакта 5-6 жүзүм өсүп турат. Бүт каркастарын жасап койгон. Гирлянда лампаларынан бери илип коюптур, түнү аябай жарык болот экен. Ал эми киргенде эле туугандар төр бүт эле бак. Кокон гилас бар экен, жөн гилас бар экен. Бул жакта мына өрүктөр турат. Бул жагы очок гана, мында болсо чоң тапчаны бар. Жайы ушул жерде эле убакыт өтөт. Жүрүңүздөр, бир катар көрсөтүп чыгайын, баасыны ушул жерде жарыя кылайын. Үйдүн, ушул жердин жалпы баасы $550,000 кеми бар. Бул эми жолдун боюнда жайгашкандыктан, эки жагында жол болгондуктан, жер келем болгондуктан, назначениясын өзгөртүп бизнес багытында иштетсе болгондугуна байланыштуу, анда ушул жердин баасын $550,000 кеми бар деп айтып жатат. Азыр дагы ушу бирөө медициналык клиника, бирөө частный мектеп курам деп ар кимдер келип атыптыр, сурап атыптыр. Эми баасыны бир аз тартышып келишпей турат экен да. $550,000 кеми бар экен. Эгер нак болсо жакшы бир суммага түшүп беребиз деп атат да. Келиңиздер, мына бул жер тепкич, бүт бардыгы кафелденген, чоң эшигини койгон. Эшикти ачып эле мына киргенде бул жер прихожка, тамбур, бут чечмеси. Андан кийин бул жакка келе турган болсок, ваннасы жайгашкан, сантехникалары бардыгы уюштурулган, раковинасы, аристон унитазы бардыгы коюлган, отопление киргизилген. Андан кийин бери кириңиздер. Мында болсо холл. Холлу дагы аябай кенен, узундугу 6 метр, туурасы 4 метр. 24 квадрат чыгат. Бүт бардыгы бөлмөлөрдүкү полу жыгач, сасна, дуал обой. Ал эми патологу мына көрүп турасыздар, бассейн болуп, гипсокартондон жасалып, люстралары илинген, пардалары илинген, килем паластары салынган. Бул биринчи бөлмө. Бул жакта телевизор бар. Андан кийин бери кириңиздер. Ошондой эле 6га 4 24 квадраттык дагы бир бөлмөсү бар. Терезеси мына түндүк тарапта турат. Пардалары илинген, килемдер салынган, дуалдар бүт обой болгон.
Бул бөлмөнүн дагы патология мына көрүп турасыздар, гипсокартон менен бассейн болуп жасалып, люстрасы илинген. Бул экинчи бөлмө болду. Ал эми бул жакта дагы кирме чыкма эки бөлмөсү бар. Бул жакка кире турган болсок, бул биринчи бөлмөсү. Бул негизи кухня болуп саналат. Терезеси бул жагында, сыртында темир решеткасы менен, дуалдар бүт обой болгон, потолок тегиз жасалган. Ал эми бул бөлмөнүн төрүндө дагы бир бөлмө бар. Бул спальня туугандар мына. Көрүп коюңуздар. Бул 4-кө 4,5. Бир спальня бөлмө, ушу түштүк тарабында бир терезеси бар. Ал эми мына жагына бул чекеден наркы чекеге чейин атайын шкаф, купе жасатып койгон. Бирок мына ортодо эшик жок, бул жерге кааласаңыздар эшик койдуруп алсаңыздар болот. Эми бул жакты караңыздар. Мына жакта сыртка, очоккана жакка чыкса болот экен. Бул жакка чыкканда эле мына маңдайда көрүп турасыздар, ушундай курулуш болгон. Бул эми времянка, кухня, летняя кухня болуп саналат. Азыр сыртка чыгып, нар жагынан айланып келип көрөбүз. Үйдү көрүп чыктык. Эми мындайга айланып өтүп, кошумча курулуштарын дагы бир катар көрүп коюңуздар. Газ кирген, суу кирген, центральный канализацияга туташтырылган, бардыгы ушу центральный да коммуникациясы. Бул жакта мына көрүп турасыздар, үйгө уланып курулган негизи, орто чатырлары, потолоктору бардыгы жабылып жасалган да. Газ мына кирген. Бул жагы мына котельный. Үйдүн отоплениясы ушул жактан печка аркылуу уюштурулат. Газ печкасы жана көмүр отун печкасы бар. Андан бери бул жакта болсо жанагы эле эшик, чыкканда тепкич. Бул жакта болсо бир чоң бөлмөсү бар. Летняя кухня деп коебуз муну. Мына. Аябай кенен да, караңыздар. Бүт ушу окаташ бардыгы ушул жакта керек болсо кир жуучу машинадан бери бардыгын ушул жакка коюп койгон. Бул эми тиричилик бөлмөсү. Андан кийин бери келиңиздер. Мына үйдүн бул жагында ушул эле катарда төрдө узунунан кеткен склад бар. Отункана майда чүйдө бүт бардыгы ушул жакта. Ал эми үйдүн артында 1,5 метр ушундай аралыгы бар. Жүрүңүздөр эми ушундайга до конца Тарсус көчөсүнө чейин чыгып кетебиз. Кыскасы өтө сонун жер да. Кимдир бирөө бул жерге бул жерге кимдир бирөө медициналык клиника курам дейт. Кимдир бирөө бул жерге мынал сыяктуу университет сыяктуу бир чоң имарат куруп, мектеп курушу мүмкүн, бала бакча курушу мүмкүн, Айтор ар кимдин бизнес планы ар түрдүү да. Сиздер ушул жак менен жүрө бериңиздер. Мына бакты көрсөткөнчө кете берели. Бул жакта тапчан, андан кийин навестин астында очоккана, тандыркана, отункана, бул катар жайгашкан. Өрүктөр бар, сирен гүлдөр бар, кокон гиластар өсүп турат, анар мисалы арасында. Мына жакта алмалары бар. Кыскасы бул жер эми жашыл аянтча бак азырынча. Бирок бакты кыйып, ордуна чоң курулуштарды курса болот. 2 этаж, 3 этаж, подвалы менен 4 этаж зыңкыйган коммерциялык имараттарды куруп койсо, иншаллах бул жер сонун болот. Анткени жолдун боюнда экинчи жагында дагы жолу бар, үй ошол боюнча тура берсин. Бирок үйдөн бер жака мына бактын ордуна зыңкытып имаратты курсачы, бул жер өтө сонун болот да. Пай. Эми ким мындай аракет кылса, ушул жер иншаллах насип болсун да. Бүт центральный коммуникациясычы. Аз бул жака жол жагына да чыгалы. Мына жол тарабына ушундай тыныке тосмо менен тосуп койгон. Бул жагында кирип чыкканга калиткасы дагы бар. Ушул калитка менен сыртка кирип чыга берет. Келиңиздер, жолго чыгайлы. Мына, бисмилла, чыктык. Бул болсо Тарсус көчөсү. Бул жагы болсо ошо аэропорттун ылдый жагы, спутниктеги айлампадан бери келет. Бир аз поворот алып, бери келгенде ушул жер болуп калат. Ал эми бул жагы болсо ушу эки тараптуу жол, тигинде двойняшки көрүнүп турат. Анын нар жагында Азыгордо бар сол жакта, Багери рестораны. Бул болсо эл аралык университет Аутса деп коебу эле. Ушул университет туугандар. Ушуга жанаша кошуна жайгашкан да. Эми караңыздар мына, бияктан киргенде эле бак, жер, үй кенен көрүнөт да, кенен көрүнөт. Ушул жерде эми иштетиш керек да. Менимче бул жер бизнеске ылайык. Нар жагы майлы, жилой болсун, бер жагы бизнеске ылайык да. Себеби жолдун боюнда болуп атпайбы? $550,000 кеми бар. Эгер жаккан болсо, телефон номуруна чалып, байланышып, сүйлөшүңүздөр. Бул шашылыш түрдө сатууга коюлду. Эгер соодалашууда сиздер нак берсеңиздер, анда нормальный кылып түшүп берет экен да. Мында тоголок баа кылып, мындай жакшы кылып түшүп берет экен да, Кудай буйрсачы. Эми 20 000 түшүп береби, 30 000 түшүп берет да, кыскасы. Бир аз эле ырымына скидка кылып беребиз деди.
Жалал Абад шаары, Атакул Жалилов тез кабар сиздердин кызматыңыздарда болду. Ушундай үйлөрдү, жерлерди, батирлерди тартып көрсөтүп турабыз. Бар болуңуздар, видеого лайк басып, комментарий жазып, жакшы пикир калтырып, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Дайым кызматыңыздардабыз. Бар болуңуздар.